Ушуга чейин биз ушул маселелердин бардыгын ДСП кылып, секретарь кылып кармап келгенбиз. Себеби сүйлөшүүлөр маалында, жанагы макулдашуулар маалында ар түрдүү сөздөр болуп, оң, тетири пикирлер айтылып отуруп, ошо биздин сүйлөшүүлөрүбүзгө терс таасирин тийгизип калбасын деген гана максатта. Бүгүндөн баштап биз ушул ДСПны бардыгын силмат этебиз. Бүгүнөн баштап ачык айкын талкуулайбыз. Себеби биз макулдашууга жетиштик, колду койдук. Мына буюрса жакында ушу сиздер менен сүйлөшкөндөн кийин, мына комитеттерден өткүзгөндөн кийин президенттерибиз кол койсо, андан кийин ратификацияга дагы келебиз. Ратификацияны өткүзсөк, андан кийин президенттерибиз уже акыркы окончательный варианттарына колду коюп, эки мамлекеттин ортосундагы договор түзүлөт. Ошондуктан бүгүн биз ачык жарыялап коеюн, мындан бияка ушул кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасы боюнча документтердин бардыгы ачык түрдө каралат. Коомдун бардыгына жарыяланат. Так, бардыгыңыздар өз пикириңиздерди ачык айтсаңыздар болот.